Бул иттин аты Веста, 8 жашта. Кичинекей күчүк кезинен тартып бажы кызматында эмгектенет. Кадимкидей кыргыз бажысына кызмат өтөп, бир катар эл аралык таймаштарда байгелүү орундарды дагы камсыздаган. Эми Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жаткан министрликтер жана ведомстволордун кинологиялык бөлүмдөрүнүн арасында уюштурулган мелдештерине катышып жатат. Ээси Нурсултан Сарбагышев Вестанын жеңишине бир күндө ишенип жаткан кези. Бул ит өзүнчө эми бажы кызматында иштейт. Бул күчүктөр бул еще плюс племенной, мындан күчүк алабыз. Биякта жүргөн жаңы эле көрүп чыктыңыз го экскурсияда. Ошол жерде 4-5 ит ошонун эмеси. Энеси. Биринчи этап азыр багаж поиск. Экинчиси болсо легковой, анан грузовой. Анан кийин послушание болот. Послушанияден кийин помещение болот. Ошол 5 эменин этап боюнча Кудай буюрса алабызга биринчи месте же экинчи месте. Немецкий овчарка. Немецкий. Метистер да бар экен, Метистер бар, ал бельгийский овчаркалар. Бул иттин аты Джейси, ал 2 гана жашта. Аталган таймашка жаза аткаруу тутумунун атынан катышып жатат. Жаза аткаруу тутумунда Джейси наркотикалык заттар менен иштейт. Аны бул таймашка кинолог Кайрат Жумабеков алып келген. Ит менен машыкканыбыз 4 жылдан ашык болду. Ит менен бун менен 1,5 жылдай болуп калды катышканыбыз. Бул соревнованиялардан эң жакшы баа дегенге алууга аракет кылабыз. Алмасыңар жолдош астарлар. Министрликтер жана ведомстволордун кинологиялык бөлүмдөрүнүн арасында биринчи мелдеш бүгүн старт алып, 29 сентябрга чейин уланат. Анда таймаштын катышуучулары 5 баскычты басып өтүп, эң жогорку көрсөткүчкө жеткендерге комиссия тарабынан дайындалган белектер ыйгарылат. Кайсыл министрлик же ведомство баш байгени жеңсе, кийинки жылы иш-чараны ал өткөрөт. Ал эми бул алгачкы таймашты бажы кызматы өткөрүп жатат. Соревнованияны өткөрүү максаты бардык кинологдорду бири-бири менен өзүнүн опыттарын алмаштырып, өз ара ошондой эле бири-бирине контактларын түзүш үчүн каждый служба өзүнүн опытын, өзүнүн тааныштарын, билген нерселерин баарысын колдонушат. Ушул негизде соревнованиянын максаты ошол. Бир жылда канча жолу өтөт? Бул биринчи жолу өтүп атат. Буюрса бул переходящий болот. Иш-чарага мамлекеттик бажы кызматы, УКМКнын чек ара кызматы, Ички иштер министрлиги менен Юстиция министрлигинин жазаларды аткаруу кызматынын кинологдору катышып жатышат. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.